токтолгон адам объективдүү карайт көп нерсеге, суроолордун жардамы менен сүйлөшөт көбүрөөк адамдар менен. Кантип эмне болуп канткенде, ким эмне, кайсы жерде, качан дейт. Кандай деп ойлойсуңар? Пайдасы барбы? Көпчүлүк учурда серьезный, мүмкүн деп айтат. Андай болбойт, бул туура эмес деп айткан ата-энеге окшоп, мүмкүн болушу мүмкүн дейт. Бардык ойлорду кабыл алууга даяр экен. Бардык ойлорду угуп көрүп, анан кийин чечим чыгарууга даяр экен. Буга караганда деп салыштырат дайым. Салыштыруу менен иш кылат. Аны салыштырып, муну салыштырып, анан кайсы жак эффективдүү болсо, кайсы жак натыйжага жеткирчү болсо, кайсы жак максатка жеткирчү болсо, ошол вариантты тандайт. Мага жагат жакпайт эмес, максатка жеткиреби, жеткирбейби, натыйжа болгону жардамы тийеби, тийбейби мунун деп көпчүлүк нерсени целесообразно или не целесообразно дейткенде, максатка тиешеси барбы, жокпу деп. Биз койгон маселеге пайдасы барбы, жокпу деп, пайдасы барбы, жокпу деп карайт экен. Салыштырып көргөндө деп сүйлөйт экен мына. Варианттарды карап көрсөк деп, бир нече вариантты карайт экен. Бардык вариантка ачык болот экен, Мага жагат жакпайт эмес, туура эмес деп айткан ал көбүнчө. Бул бизге туура келет же туура келбейт дейт. Туура же туура эмес жооп жок дейт. Бизге туура келген жана туура келбеген варианттар же туура келген, туура келбеген жооптор бар деп. Ошондой көз караш менен жашайт экен. Менимче деп өзүнө ойун айтат экен. Анан келгиле жасайлы дейт экен. Мына жасаш керек. Жасабасак болбойт деп айткан. Ушуну жасасак ушул максатка жетебиз деп сүйлөйт экен. Токтолгон адамдын эго абалында жашаган адам бул жаңы ыкманы качантан баштап колдоно баштайбыз дейт экен. Эсиңизде болсо, жаш бала айткан, эмнеге өзгөртө бересиңер, ушу эми көнүп калсак дагы өзгөртүп салдыңарбы? Эмне өзгөртө бересиңер? Биз мындайды иштей албайбыз. Бул колубуздан келбейт. Бул биз үйрөнгүчө дагы башканы чыгарасыңарбы деп арызданат, Ал эми токтолгон адам болсо, бул жаңы ыкманы качантан баштап колдоно баштайбыз? Качантан баштап биз буга даяр болушубуз керек деп сурайт экен, Тез адаптация болот экен, тез жаңы бир өзгөрүштөргө нормалдуу карайт экен, жана андан коркпойт экен, өзгөрүш жөндөн жөн болбогонун туура кабыл алат экен, жана өзгөрүш дайым болуп турушуна туура карайт экен, түшүнөт экен да. Мен 3 вариант көрүп атам. Мага силердин оюңар керек. 15 мүнөт ушуну сүйлөшүп алалы. Дейткенде мына варианттарды талкуулайт экен. Мындай кылганыбыз жакшыбы же ушундайбы? Ким кандай ойлойт деп элдин оюн сурап, анан ошого жараша чечим чыгарат экен. Максатка жетүү үчүн кылабыз да дейт экен мына. Тигилер кылыш керек десе, ата-эне абал, жаш бала кылгым келет же кылгым келбейт болсо, мен кылгым келип атат же кылгым келбей атат десе, бул максатка жетүү үчүн эми кылайлы. Муну кылсак зато максатыбызга жетебиз деп туура карайт экен. Бул вариантты тандасаңыз, мындай натыйжага келесиз деп сүйлөйт экен, же мындай натыйжага жетем. Экинчи вариант тандасак, мындай натыйжа болот. Анда мен кайсынысын тандаганым жакшы? Мага бул натыйжа керекпи же бул натыйжа керекпи деп логика менен тандайт экен. Токтолгон адам ошондой эле мына көпчүлүк учурда мына сен дагы окейсиң, сен дагы жакшысың, мен дагы жакшымын деген мамиледе болот экен. Мен сени өзгөрткөнгө аракет кылбайм дейт экен. Мен сени башкача болушуңду кабыл албайм. Кандай болсоң ошондой бойдон кабыл алам дейт экен. Ошого жараша мамиле кылам дейт экен. Сени өзгөртүп отурбайм дейт экен. Жаш бала болсо, сен сонунсуң, мен өзүм анча ишенбей атам деген мамиледе болушу мүмкүн. Же болбосо мен сонуммун, сен чото мага окшобогон, сен башкача экенсиң, мен сен менен сүйлөшө албайм деген мамиле болот экен да. Сен окей, мен окей эмесмин. Же тескерисинче, сен окей эмес, мен океймин деген мамиле болушу мүмкүн. Эми өзүнө ишеничине жараша да. Ата-эне болсо, мен окей, мен билем кандай туура экен, мен силерге айтам азыр. Мен силерди үйрөтөм азыр кандай экен. Силер окей эмессиңер, силер билбейсиңер. Мен силерди азыр көрсөтөм дейт экен. Анан башкаларды өзгөртүүгө аракет кылат ата-эне. Сен эмнеге мындайсың? Сен эмнеге мынтип ойлойсуң? Ал туура эмес. Анда ойлобошуң керек, мындай ойлошуң керек деп үйрөтө баштайт экен. Ал эми жаш бала болсо, ушундай деп ойлойсуңбу? Ва, мага жагып атат. Сон экен, сон ой экен. Давай айтып берчи көрөк дейт, мына жаш бала. Же болбосо, сен ушундай ойлоп атасыңбы? А мен мындай ойлойм. Билесиңби, мага ушул вариант баары көбүрөөк жагат. Сен деле мүмкүн туура айтып аткандырсың, бирок мага ушул вариант жагат да. Мен андай кылгым келбейт да, баары бир туура болсо дагы дейт. А мен туура кылбаганды жакшы көрөм. Же мен туура кылгым келбейт деп, мына оюн катары карайт экен көп нерсеге жаш бала. Мен сенин оюңду кабыл алам, сыйлайм дейт экен токтолгон адам. Жаш бала болсо, мен билбейм, адашып калышым мүмкүн, ошон үчүн сага жоопкерчиликти берип коеюн. Сен туурасын айт, мен ошондой кылайын дейт, эгерде иш кылыш керек болсо. Ал эми кылгысы келбесе, мен билбейм, адашып калышым мүмкүн, ошон үчүн кылбай эле коеюнчу, башка бирөө кылсынчы дейт экен. Мына жоопкерчиликти алгысы келбейт. Ал эми ата-эне болсо, жоопкерчиликти жакшы алат. Мен билем, мен силерди керек болсо үйрөтөм. Аз көрсөтөм, мен силерге кандай кылыш керек деп үйрөтө баштайт экен. Ал эми токтолгон адам болсо, максатка жетүү үчүн кылабыз да деп кылат экен. Жаш бала болсо, кылгым келет, кылгым келбейт. Ата-эне кылыш керек. Себеби дегенде өкмөт бизден талап кылып атат дейт экен, милдет катары көрөт экен. Же болбосо кылыш керек, ата-эне болгондон кийин кылыш керек дейт экен. Же сен күйөөң болгондон кийин сен акча табышың керек дейт экен. Сен аялы болгондон кийин сен үйдө отурушуң керек деп сүйлөйт экен. Мына кээ бирлердин кайненеси ушинтип айтат, Эмне жетпей кетип атат? Эмне акча аз болот? Акча аз болуп атса,
андай эмне нерседи албай тур, памперс колдонбой тур. Биз илгери памперс жок эле жашаганбыз деп мына ата эне сүйлөйт экен. Эки абалда ориентир. Кайсы эки абалда эмнеге көп көңүл бурушат экен көрөлү. Токтолгон адам эмнеге ориентир жасайт экен. Натыйжа, максат. Алар үчүн негизги нерсе натыйжага жетүү, максатка жетүү экен. Ошол бул адамдар үчүн ориентир экен. Ал эми жаш бала үчүн процесс. Жагат, жакпайт. Мага жагып атат го, жасагым келет атат. Рахат алып жасайт. И рахат алып аткан үчүн жасагысы келет. Бул ар бирибизде бул абал, бул состояние ар бирибизде бар, жаш бала абалы. Ата эне болсо эрежелер. Ушундай туура кылыш керек, эми кылабыз. Кылыш керек болгондон кийин кылабыз, ата эне болгондон кийин кылышыбыз керек деп милдет катары жасайт экен, ушул акчаны алыш үчүн, эми акташ үчүн ушул ишти жасашыбыз керек да дейт экен. Токтолгон адам жетише алабыз, ишеничтүү, жетсек болот, мен көрүп атам. Точно жете алат экенбиз деп айтат экен. Жаш бала болсо кылгым келет, кылгым келбейт дедик, ата эне эмнеге милдеттүүбүз? Милдеттүүбүз, демек кылабыз деп жоопкерчиликти өзүнө алат экен. Үй бүлө мамиледе кыз келин аялдар. Кээ бир учурда алар ата эненин эки абалында болот, эркек менен мамиле кылганда. Сен эркек катары мени камсыз кылышың керек. Жумушка кир. Балдарга андай алышыбыз керек. Ошол үчүн иштебесең болбойт. Эми иш караштырып бир жерге эптеп кир. Айлыгы жакшы жерге кирсең жакшы болот деп үйрөтө баштайт өзүнүн күйөөсүн, кимдир бирөө. Эркек болсо жаш баланын ролун өтөт, же болбосо ал аял менен урушуп түшүнбөйт. Сен эмне мени үйрөтүп атасың деп бийлик талаш болот ал жерде. Анан эки урушуп талашып ажырашып кетиши мүмкүн, же көп жыл бою урушуп жүрүшөт. Мен апам мындай эле, эркек деген ушундай болуш керек деп өзүнүн шаблондорун, өзүнүн стереотиптерин тиги эркекке иле баштайт. Сен ушундай болушуң керек деп. Андай болбосоң, анда мага туура келбейсиң дегендей мамиле кылат. Керектүү убакта маал менен жаш бала абалга кирип туруңуз. Керек болсочу, эгерде сиз кыз келин болсоңуз, жана ошондой эле токтолгон адамга. Сизге кеңеш, үй бүлөлүк жашоо жакшы болуш үчүн ата эненин ролунда болбоңуз, күйөөңүз менен сүйлөшүп мамиле кылганда, анткени эркектер кылчу болсоңуз жаман көрөт, жана өзүн жогото баштайт. Жана сизде барып эркектик, аны эркек катары сүйлөө жоголо баштайт. Ошол себептен эч убакта ата эненин ролунда болбоңуз. Анын ордуна токтолгон адам же жаш баланын ролунда болуңуз. Көпчүлүк кыздар, кыз келиндер жаш баланын ролунда болушту билишпейт, ошол себептен үй бүлөдө бактысыз болушат. Бактылуу болуштун сыры негизинен жаш бала болушту билиш керек. Керектүү маалда убак менен ачылып жашоодон рахат алып, жашоого ыраазы болуп, чыгармачыл энергияга кирип, процесстен рахат алып, жолдошуңузга тамшанып, суктанып, ага комплимент жасап, кээ бир учурда ата эне болсоңуз, мындай кам көргөн ата эне болсоңуз болот эркектерге. Ал эми жанагы этикалык ата эне болсоңуз, анда эркектерге жакпайт экен. Мына ошол себептен сиз мына жаш бала жана токтолгон адамдын абалына кирүүгө аракет кылыңыз көбүрөөк учурда. Эгерде сиз кээ бир адамдар мына өтө серьезный иштерде иштеп жүрүп, мына өзгөчө жетекчи болуп жүрүп, мына ата эненин абалында гана жашап калышат. Ал эми жаш баланын абалына кире алышпайт, токтолгон адамдын абалына да көпчүлүк учурда кире албай калышы мүмкүн. Ошол учурда өтө кыйын болот, Мен жада калса жетекчи эмес, тармактык маркетингде эми жетекчи болбойбуз, биз көбүнчө лидер болобуз. Лидерлердин арасында мына ата эненин ролунда гана болушту билген лидерлерди көп эле көрдүм. Мына ошол себептен жаш бала абалга да киришти билиңиз. Аял болгондон кийин сизде жашоого рахат, жашоого жакшы мамиле, сүйүнүү, кубануу, ар бир майда нерсеге ыраазы боло билүү, ар бир кичине нерсеге кубана билүү, ыраазы боло билгенде ушул жетет мага, болду, кыймылдабайм эмес. Жакшы, сонун, бул бар экен, ыраазы болуп, рахмат. Бирок биз будан да жакшысына жете алабыз, Кудай буйрса, албетте жетебиз деп ишеним менен позитивдүү жаш баланын абалына киришти билиңиз. Анча-мынча эркелей билиңиз. Анткени дегенде аял ушундай болгондо эркек ушул аялдан энергия алып, дагы көбүрөөк ийгиликтерге жетүүгө умтула баштайт экен. Жана эркек чоң ийгиликтерге жете баштайт экен, эгерде аял ушундай мамиле кылса. Ал эми ата эненин ролунда боло берсе, эркек чөгүп кетет экен дагы, же сизден кетип калат, же сизди таштап кетет, же болбосо башка ойношко кетет экен, же болбосо жашоодо жок болуп, алкаш болуп, наркоман болуп кетиши мүмкүн, же болбосо эч нерсе жетпеген, өзүнүн жумушуна эптеп-септеп барып келген чала адам болуп калат экен. Сиз көпчүлүк учурда ойлонуп көрүңүз, кайсы абалда болосуз. Көпчүлүк учурда, дайым эмес, көпчүлүк учурда кайсы бир абалда көбүрөөк болуп аткан болушуңуз мүмкүн. Эми бул албетте ситуацияга жараша сиз ар ким болуп атасыз. Кээ бир учурда сиз токтолгон адам болуп атасыз, кээ бир учурда ата эне болуп атасыз, кээ бир учурда жаш бала. Өзгөчө, мисалы үчүн налоговыйга барганда менимче сиз токтолгон адам болсоңуз керек болот. Ал эми кээ бир адамдар жашоодо көпчүлүк учурда жаш баланын абалында жүргөн болсо, алар налоговыйга коркуп барбай коюшат. Менде да бир убакта болгон, коркуп көпкө чейин кантип отчет тапшырам, эмне кылам, алар мага штраф салып койсом эмне кылам деп коркконмун. Себеби сурай турган адам жок эле. Мына кийин анан бир 2-3 жол баргандан кийин оңой эле турбайбы деп калдым. Мына ошол себептен
ушул нерсе органдарга барганда сиз жаш бала болуп абалында көбүрөөк жүрсөңүз жоопкерчиликтен кача баштайсыз, корко баштайсыз. Ал эми токтолгон адам болсоңуз эмне кылабыз? Эми муну да үйрөнүш керек деп барасыз. Ата эне катары абалда болсоңуз, милдетибиз эми барыш керек, эми кылыш керек, бул норманы аткарыш керек деп өтө так даярданып, өтө катуу даярданып барасыз. Биринчи кадам сиз кантип билсеңиз болот, кайсы абалда көбүрөөк жүрөсүз. Биринчи кадам байкоо жүргүзүңүз өзүңүздүн үстүңүздөн. Анча-мынчада адамдар менен сүйлөшүп атканда, мамиле кылып атканда карап көрүңүз. Кайсы абалдан көбүрөөк сүйлөп атасыз сиз? Анын үчүн азыркы видеонун башка бөлүгүн дагы бир сыйра көрүп кайталап коюңуз. Экинчи кадам акырындык менен өзүңүздү башкарып, башка абалга өтүү, сизге керектүү абалга өтүүгө аракет кылыңыз. Башында башкара албашыңыз мүмкүн, кийин бирок өзүңүздү жакшы башкарып каласыз жана башка абалга оңой өтүп каласыз. Кээ бир учурда мына жаш баланын абалында жүрүп, ошол корккон жериңизге барбай жүрүп беришиңиз мүмкүн. Мисалы үчүн, сизди текшерген органдарга, сиз отчет тапшыра турган органдарга барбай жүрүшүңүз мүмкүн. Мына ошол кеч барып, мен штраф төлөп калгам, мисалы үчүн. Анан сиз дагы ошол барбай жүргөнүңүздө өзүңүздү, ал убакта мен баса бул билимди жакшы тааныш эмес элем, үстүртөн гана тааныш элем, бирок чукуп, изилдеп, катуу киришип окуган эмес элем. Эгерде ошондо окуганда мен анда оңоюраак кирмек элем. Демек, ошол абалда сиз токтолгон адамдын абалына киргенге аракет кылыңыз. Анын үчүн сүйлөшүңүз өзүңүз менен. Мен эмнеден коркуп атам? Мисалы үчүн, эмнеден коркуп атам? Көп болсо, кичине бир штраф салат. Эми кок салып штрафты төлөй албасам, көп болсо карыз калып төлөйм. Мени камап койбойт, мени өлтүрүп койбойт. Мени ал жерде сабабайт. Мени ал жерде пытка кылбайт. Туурабы? Менин мойнума жана туура келбеген бир нерсени илип койбойт. Баары жакшы. Бир-эки жолу кыйналам, бир-эки жолу уялам, тартынам, анан көнүп калам. Ал налоговыйдагылар деле биздин жакшы отчет тапшырганыбыз аларга деле керек. Эгер аларга биз туура жардам сурай билсек, алар деле бизге жол көрсөтүп түшүндүрүп коет. Себеп бул алардын иши. Деп өзүңүзгө мындай позитивдүү настройду берип, токтолгон адам катары эч коркунуч жок деп өзүңүзгө көрсөтө билиңиз. Көпчүлүк учурда токтолгон адам кээде жаш бала, кээде ата эне болушуңуз мүмкүн, ишке жараша өзгөрүп аткан болушуңуз мүмкүн. Мына керек учурда сиз ошол абалга кирип алсаңыз болот экен.